Саламатсыздар, урматтуу Бишкек 24 медиа порталынын көрүүчүлөрү. Бүгүн Бишкек 24 медиа порталынын студиясында кызыктуу бир маек курганы турабыз. Кызыктуу бир теманын үстүндө. Темабыз бүгүнкү жол коопсуздугуна байланыштуу болот. Жол кырсыктарынын алдын алуу чаралары тууралуу сөз кылабыз. Ал үчүн биз студиябызга жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын расмий өкүлү Тилек Оторовду чакырганбыз. Тилек агай, саламатсызбы? Биздин студиябызга куш келиптирсиздер. Тилек Арсыбекович, биринчи эле суроом. Негедир быйыл жол кырсыктары көп катталгандай эмеспи? Мындай ушу жол кырсыктарынын келип чыгуу себеби эмнеде болууда? Өтө эле бул аймактардан, ошол эле Баткенден, ошол эле Көлдөн, ошол эле Чүйдөн чоң трассалардан ушу жол кырсыгы катталды, мынча адам каза болду, мынча адам набыт болду деп угуп калып атабыз. Ушу себеби эмнеде болду? Туура, негизинен баягы 2021-жылдын 6 айынын статистикасын карай турган болсок, 2021-жылды жыл башынан бери 6 айдын ичинде республиканын аймагында 3000ден ашык жол кырсыгы катталып, 300ден ашуун киши каза болуп, анын ичинен 5000ден ашыгы ар кандай жаракаттарды алышкан. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 39,6% жогору болуп атат. Себеп дегенде былтыр биринчи себеби бул былтыр билесиздер, жылдын башынан баштап эле баягы оору башталып, илдет башталып, анан кийин биздин жарандарыбыз баардыгы тең үйдө болуп, эч кыймыл жок болчу. Ошондо жол кырсыктарынын саны кескин төмөндөгөн. Ал эми быйылкы жылы болсо баягы жанданып атканына байланыштуу баягы саны да көбөйүүдө. Анан чындыгын айтканда ушул жол кырсыктарынын келип чыгуу себептери бул одоно жол эрежесин бузуунун кесепетинен болуп жатат. Себеп дегенде ошол эле ылдамдыкты ашыра айдоо, ошол эле карама каршы тилкеге чыгып кетүү, ошол эле туура эмес маневр жасоо, ошол эле баягы спирт ичимдигин ичип алып айдоонун кесепеттеринен ушул кагылышуулар, тоскоолдукту сүзүүлөр, жөө жүргүнчүлөрдү сүзүүлөр фактылары катталып, ушул баягы бир эле жол кырсыгынан 2-3 кишинин, 5 кишинин өмүрүн алып кеткен, 10 чакты кишиге баягы ден соолугуна залалга келтирген ушундай оор жол кырсыктары баягы бир күндө 1-2 күндүн ичинде катталып кетип атканына байланыштуу ушундай көп, аябай көптөй көрүнүп атат. Бирок баары бир болбой койгон жок, бул бизди тынчсыздандырып койгон жок. Тилек Арсыбекович, мына айтып калдыңыз, бул мындайча айтканда быйыл көбүрөөк болгон себеби былтыркы карантинге көз каранды болуптур, Быйыл кыймылда жанданды, мына ысык көлгө дагы эс алгандар барып атат. Былтыр ысык көлгө дагы мындайча айтканда эс алып барууга мүмкүнчүлүк деле болгон эмес, Анан айтып калдыңыз, ушул 6 айдын ичинде 300 адам набыт болду жол кырсыгынан, Ушул сан биз үчүн, Кыргызстан үчүн, мындай чакан Кыргызстан үчүн көппү же азбы? Мындай мурдагы жылга деле салыштырмалуу, макул 2020-жылы карантин болуп калыптыр, 2019-жылга деле салыштырып Негизи баягы кайра эле статистикага токтолсок, 2015-жылга чейин бул жол кырсыктарынын саны биздин республикада жылдан жылга өсүү режиминде болчу. Бирок 2015-жылдан кийин төмөндөөлөр, жылга төмөндөөлөр болуп жаткан, аябай жакшы төмөндөөлөр болуп аткан. Ошол бирок былтыркы жылы, мурдагы жылкыга салыштырмалуу эми быйылкы жыл экөө барабар сымал эле болуп атат. Бирок эң кейиштүүсү ушул шекил жол кырсыктарынын болуп, анан кийин жанакынча киши набыт болгону, анан кийин ошол эле учурда ушул жол кырсыктарда баягы окуу, балдарыбыз окуусу, мисалы үчүн былтырдан бери эле баягы онлайн режимде болуп атканы менен, бирок ошол шекил жол кырсыктарында жаш өспүрүмдөрдүн катышуусу, катталып аткандагылары, ошол шекилдин баары тең ушул тынчтандырып атат бизди. Мисалы ошол эле статистикага токтолсок, ушул жылдын башынан бери ушул жанакы 3000ден ашык жол кырсыгынын арасынан 800дөн ашыгында ушул жаш өспүрүмдөр жол кырсыкка катышып атат. Анын ичинен 30дан ашык бала
баягы каза болуп 900дөн ашык бала ушундай ар кандай жаракаттарды алып отурат да. Мына мисалы үчүн көчөгүн эле көчөңкү эле баягы маалыматтарды карай турган болсок, Токтогул районунда 2 унаанын кагылышуусунун кесепетинен ичинде келе жаткан 2011 жылкы анан 11 айдагы жаш наристе, кичинекей наристе чарчап калып атат. Мунун баары тең эми баягы чындыгын айтканда билимди жаш өспүрүм мектептен алганы менен баягы тарбияны ата энеден алат деп айтылат эмеспи? Билим баягы мектептен окутканы менен бирок ата энелер баягы тескери мындай тескери тарбияларды чындыгында берип коюп атабыз. Мисалга ала турган болсок, ошол эле бала мектептен жол эрежесин үйрөнүп чыкса, сыртка чыккандан кийин атасы же апасы жетелеп алып аны туура эмес жерден жолдон өткөрөт. Ошол эле ошону көргөн бала ошол тарбияны ошол эркинден алат, же болбосо ошол эле унаанын ичинде жанагы мына көчөкү эле эч кимге мындай жамандыкты каалабайбыз, бирок ошол жанагы жаш наристелер балдарыбыз көчөңкү жол кырсыганда бекем кур менен бекилип же болбосо атайын отургучка отургузулган болсо чарчап калбайт беле, өмүрүн сактап калганга мүмкүнчүлүк болот беле деген да үмүттөр бар. Ошол экенин баары тең ушу биз жарандар көңүлгө албайбыз, бирок чындыгында ошондой майда чүйдөнүн, майда нерсенин баары тең эле ошол экен баягы адам өмүрүнө, адам ден соолугуна керектүү нерселер да. Мынакей Тилек Арсыбекович, мына сиз жогоруда санап өтпөдүңүзбү? Ушул жол кырсыктары айдоочунун каршы тилкеге чыгып кетишинен, ушул автоунаанын кандайдыр бир мүчүлүштүктөрүнөн, мас айдоочулардан болуп атат деп атпайсызбы? Анан негизги сиздер да мындай статистиканы карайсыздар да, туурабы? Кайсыл жерде кандай кырсык катталды, ким күнөөлүү депчи? Анан силердин статистикага караганда азыр чындыгында кайсы басымдуулук кылууда? Кайсыл жол кырсыгына кабылгандар? Мас абалындагыбы же болбосо каршы тилкеге чыккандардан көбүрөөк болуп атабы ушул? Ушул жанакы эле 3000ден ашык жол кырсыгынын 3000ге чукулу эле негизи айдоочулардын күнөөсүнөн кеткен жол кырсыктары болуп атат да. Ушул айдоочулардын күнөөсү менен ошо айдоочулар жол эрежесин бузгандыгы үчүн келип чыккан жол кырсыктары болуп атат. Мисалы үчүн ошол эле айдоочу баягы рулду башкарып отурганда баягы өзүнүн өмүрү, ошол жерде ичинде отурган өзүнүн жүргүнчүлөрүнүн өмүрү жана ден соолугу жана ошондой эле ушул башка жол кыймылынын катышуучуларынын өмүрү жана ден соолугу ошол экенин, ошол айдоочунун колунда экенин бир эсине тутуп алып тургандан кийин анан жолго чыкса, мен ойлойм ушу жок дегенде такыр жок кылбасак да ошону аябай төмөнкү баскычка чейин төмөндөтүүгө кичине мүмкүнчүлүктөрүбүз болот беле. Анан мисалы үчүн мына бул 2-3 күндүн акыркы бореке 6-6 дем алыш күндөрү азыркы бизде туристтик сезон деп жатпайбы? Ошо туристтик сезонго байланыштуу бизде азыр ушул күчөтүлгөн тартипте иш алып барып жатабыз. Бул 5-6 дем алыш күнгө биздин жарандарыбыз, конокторубуз көпчүлүгү эле шаар тургундары ушул көлгө эс алууга барып келгенге аракеттенип атышат ошол күндүн ысыгынан. Анан ошого байланыштуу биз дагы ошол жол ырсыктарын алдын алуу максатында күчөтүлгөн тартипте иш алып барып, мына акыркы эле 3 акыркы баягы эс алуу күндөрүнүн маалыматына токтоло кетсек, биз ушул биздин кызматкерлер тарабынан 3 күндүн эле ичинде 7000ден ашык ушул жол эреже бузуулары аныкталып, ушул Бишкек республиканын ичинде 7000ден ашык ушул жол эреже бузуулары аныкталып, анын ичинен 2000ге чукулу ушул баягы ылдамдыкта, катуу ылдамдыкты сактабагандыгы үчүн 200 ушул спирт ичимдигин ичип алып
унаа башкаргандыгы үчүн, ушундай одоно жол эрежесин бузгандар үчүн ушул чаралар көрүлдү. Анын ичинен 400дөн ашык унаа атайын коюлуучу жайга коюлду. Мындай иш-чаралар бизде дагы күчөтүлүп, дагы уланып турат, токтобойт. Ошондуктан биздин ушул жол кыймылынын катышуучуларына эскерте кетет элек, ушул жолго чыкканда жол эрежесин сактагыла деп. Анан мынакей Тилек Арсызбекович, мына акыркы мындай үрөй учурган эле жол кырсыктарын бир эстеп көрөлү. Чырпыкты айылында 5 адам каза болду. Кемин районунда жакында эле ушул жол кырсыгынан дагы 5-6 адам каза болду. Анан экөөнүндө тең ушул кырсыкка мас айдоочулар да айтылды, күнөөлүү депчи. Анан президент Садыр Жапаров дагы атайын бир мындай тапшырма берди. Ушул жол коопсуздугун камсыздоо боюнча, алдын алуу боюнча жол кырсыктарын, ушул мас айдоочуларды аныктоо боюнча. Ушул тапта кандай иш аракеттер жүргүзүлүп атат азыр? Ушул тапта жалпы республика боюнча биздин негизги күнүмкү жумушубуз эле бул ушул жол кыймылынын коопсуздугун саксоо, жол кырсыктарынын алдын алуу да. Бирок ушул тапта биз азыр биздин кызмат күчөтүлгөн тартипте иш алып барып жатабыз. Ушул баягы атайын ушул мас абалдагы унаа башкарган айдоочуларды аныктоо үчүн атайын фильтрлөө постторун уюштуруп, бул шаардын ичинде да иштеп жатат, областтын бардык региондорунда ушундай фильтрлөө посттор иштеп жатат. Мындан ар бир унааны текшерип, айдоочунун абалын текшерип, эгер аныктала турган болсо, ошол жерде медицина кызматкерлери бар, ошол жерден эле жыйынтыгын чыгарып, унааны токтотуп чаралар көрүлүп жатат. Андан тышкары жалпы камалымдын каражаттарында деле көрүп жатат болуш керек баардык биздин жарандар. Биз атайын социалдык роликтерди дагы кой берип, азыркы учурда жалпы камалымдын каражаттарында көрсөтүп жатат. Анан ушул чоң унаа жолдорго баратканда биздин кызматкерлер тарабынан атайын жасалган ушул насаат иштери боюнча баннерлер орнотулган. Ушул атайын биздин кызматкерлер ушул постто турганда биздин эс алуучуларыбызга эскертүү баракчаларын берип жатышат. Бизден колдон келген бардык иш-чараларды жасап жатабыз, бирок ошол эле учурда бул бардыгын ушул милиция кызматына же болбосо ушул жол кыймылынын коопсуздугуна кызматкерлерине илип салып, ошолердилер деле баягы күнөөлөй бербестен бул жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо, бул жол кырсыктарынын алдын алуу ар бир жарандын, Ар бир айдоочунун өзүнүн жоопкерчилиги да болуш керек турат. ар бир айдоочунун эле эмес, ар бир жарандын, ар бирибиз жол эрежесинде жол кыймылынын катышуучусу болуп эсептелебиз. Анан ошол ар бир жол кыймылынын катышуучусу бул айдоочу дагы, жөө жүргүнчү дагы, керек болсо жанакы араба айдап бараткан арабакеч дагы ушул жол кыймылынын катышуучусу. Бул жерден ар бир жол эрежесинде ар бирөөнүн милдеттери толук жазылган. Ушул айдоочунун милдети, жөө жүргүнчүнүн милдети, жада калса ушул унаанын ичинде кетип бара жаткан баягы жүргүнчүнүн милдетинен бери толук жазылган. Ошол милдеттерди туура аткарып, ошол шекил ар бирибиз аң сезимдүү жол эрежесине карап иш кылсак, ошондо баягы жакшы чечкендиктерге жете алабыз. Мынакей Тилек Арсызбекович, ушул президенттин тапшырмасын айтып калбадыкпы? Ушул жанакы мас айдоочуларды аныктоо боюнча иш-чараларды күчөтүү керек деп тапшырма берген депчи. Андан кийин дагы Ички иштер министрлигинде министрдин жетекчилиги алдында дагы өзүңөрдө бир жыйын болуп, анан ушул Ысык көл облусунда азыр туристтик сезон болуп атпайбы? Анан кыймыл көп эмеспи? Анан ошондо кошумча Ысык көл жана Чүй облус, ушул Бишкектен жана Чүй облусунан Ысык көлгө кошумча бир экипаждар жөнөтүлдү деп аткан. Ушул канча убакытка чейин өз ишин аткарат?
жыйынтыктар кандай азыркы тапта? Туристтик бул экипаждар ушул биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич ушул жол коопсуздугун колго алып тапшырма бергенден кийин ички иштер министрлигинин жетекчилиги ошону колдоп жыйын өткөрүп, анан бизден ушул балдар кызматкерлердин толук жетишүү үчүн Бишкек шаардык милициянын кайгылуу кызматынан, биздин башка башкармалыктын атайын ротасынан бөлүп ушул кызматкерлерди ушул туристтик маршрут боюнча Бишкек балыкчы Караколуна жолундагы туристтик маршрут боюнча кошумча күчтөр катары жөнөтүлгөн. Азыркы учурда кызматкерлер иш алып барып жатат. Ишинин үзүрү жана мен жогоруда айтып кеткен статистикалардан деле көрсөк болот. Андан тышкары акыркы учурда чындыгын айтканда көз тийбесин деп койчу эле ушул маршрут боюнча негизи жол кырсыктарынын саны дагы төмөндөөлөрү байкалууда. Бул биздин кызматкерлердин бул иши ушул туристтик сезон аягына чейин бүтүп, биздин жарандарыбыздын жолдогу коопсуздугун сактоо, коомдук коопсуздукту сактоо боюнча өзүлөрүнүн баягы милдеттерин аткарып, толук кандуу бүтүргөндөн кийин анан бүтөт. Жакшы. Анан негизи чындыгында жолдо көп окуялар болот эмеспи? Анан социалдык тармактарда деле көрүп жүрөбүз. Ушул айдоочу менен жанакы жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери ортосунда кандайдыр бир келишпестиктер болот, туурабы? Анан көп учурда, айрым учурда эмес, көп учурда ушундай келишпестиктер болот. Ошолорду жоюу боюнча мындай мисалы расписаниясы жок эле туруп алыптырсыңар, ушундай бири-бирине бир келишпестиктер көп болот. Азыр ушундай учурлар барбы же жокпу? Негедир кийинки күндөрү интернеттен көп көрбөй калдык мындай учурларды. Андай учурлар кездешпей койбойт, чынын айтканда. Ар түрдүү жарандар болот, баягы ишенбестик болуп калат. Ошого байланыштуу жана мен жогоруда айткан биздин кызматкерлер таратып жаткан атайын стикерлерде биздин кызматтын ишеним телефондору, күч органдарынын ишеним телефондору, эгерде биздин жарандар, мисалы үчүн биздин жаран болобу же башка коноктор болобу, ушул эгерде чын бир ишенбестик же туура эмес иш болуп атканын баягы мындай болуп атат деп ойлосо, негизинен азыр дагы эфирден дагы пайдаланып айтып кетейин. 630901 телефону бул биздин баягы башкы башкармалыктын ишеним телефону. Андан тышкары ГОБДД МВДКР @gmail.com электрондук дареги аркылуу ушул кайрылса болот, сөзсүз түрдө каралат. Андан тышкары жана буклеттерде ар бир күч органдарынын телефондору жазылган. Ушул байланышып кайрылса болот. Ошондой эле бул ошондой абалдарды жоюш үчүн биздин кызматкерлердин ар бир кызматкер кызматка чыгып атканда, ушул жолго чыгып атканда атайын видео стикерлери бар. Ушул видео стикерлердин жардамы менен ошол эки кызматкердин жол кыймылынын катышуучусу менен экөөнүн ортосундагы мамилени баягы түз пайдалануу үчүн, туура колдонуу үчүн коррупциялык жолдорду жоюу үчүн атайын дагы бир жолу, мисалы үчүн баягы кээ бирде болот да, арыз жазып келет, ушул кызматкер мисалы үчүн мага кат айтып койду же болбосо ушундай бир туура эмес иштерди жасады, урушту деген сыяктуу бир арыздар менен кайрылган жарандарыбыз кайрылган маалда ошол стикердин жардамы менен, стикердеги жазылган видеонун жардамы менен экөөнүн ортосунда кандай мамиле болгон ошол экил маалда, ошонун баары тең ошол экил аркылуу иликтенип, атайын бизде кызмат бар, ошол кызмат аркылуу иликтөө жүргүзүлүп, анан ошол экинин юридикалык жактан баасы берилет. Чындыгында кызматкердин жактан туура эмес иштер боло турган болсо, кызматкерге чара көрүлөт. Эгерде андай болбой турган болсо, баары каралып чыгып туруп,
ушул арыз жазган жаранга ушундай тиешелүү жооптору берилет. Тилек Арсыбекович, мына төмөндө жогоруда айтып калбадыңызбы? Ишеним телефону бар, ошолго кайрылса болот айдоочулар, же болбосо кандайдыр бир пикир келишпестик болсо депчи, иликтеп жиликтеп беребиз депчи. Чын эле кайрылгандар болду, канча адам кайрылды, канчасы кандай жыйынтыкталды? Жыйынтыктар барбы? Кайрылгандар Ошол жыйынтыктардын негизинде мындай жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери жоопко тартылган учурлар болгонбу? кайрылгандар болот, болуп эле атат, азыркы учурга чейин болуп жатат. Сөзсүз түрдө андай кайрылгандар болот. Бүт бардык ар бир ушул кайрылуулар ал эмес, андай ал ишеним телефонго эле кайрылуу эмес. Жалпыга маалымдоо каражаттарында интернет түйүндөрүнө чыгып жаткан маалыматтар болуп жатпайбы? Ошондой маалыматтар, кайрылуулар болсо ошол жердин баары тең эске алынып, биздин жетекчилик тарабынан каралып чыгып, атайын кызматтар тарабынан иликтелип чыгып, анан ушул кызматкерлер тарабынан эгер чындыгында эле ушул кызматтык буйруктарды, өзүнүн кызматтык иш чарасын буза турган болсо, сөзсүз түрдө чаралар көрүлүп жатат. Мындай фактылар бар. Бул баягы эскертүүдөн баштап баягы жумуштан, кызматтан кетирүүгө чейинки ар кандай ошол атайын биздин буйрук мыйзамга жараша ошол чаралар көрүлүп, иш болуп жатат. Тилек Арсыбекович, сизге чоң рахмат. Мына кызыктуу бир маек көрдүк окшойт. Менин оюмча бардыгына эле кызыктуу болуш керек. Азыркы тапта ушундай кандай иштер аткарылып атат, ушул жол коопсуздугун камсыздоо үчүн, жол кырсыктарын алдын алуу боюнча, туурабы? Анан мындай сизге бир эркин микрофон берели, ушул өзүңүз каалаган ушул бир жарандарга, айдоочуларга кеп кеңештериңизди берип алсаңыз болот. Рахмат. Мен биринчиден ушул биздин жалпы эле жол кыймылынын катышуучуларына кайрылып кетет элем. Ар бирибиз ушул жол эрежесине, жол кыймылына, жолдогу коопсуздукка кайдыгер карабай, өзүбүздүн жана жаныбызда жүргөн башка жол кыймылынын катышуучуларынын өмүрүн жана ден соолугун сактоо боюнча ушул жол эрежесин сактап жүрсөк, ар бирибизге ушул ачык жол, жашыл чырак жана жакшылык каалайт элем. Жол кырсыгынан оолак бололу, жол кырсыгынан тышкары бололу, элибизге, жерибизге тынччылык болуп, дайыма жакшылыктын үстүндө жүрөлү. Тилек Арсыбекович, сизге чоң рахмат. Биздин убактыңызды бөлүп, биздин студиябызга келип, суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн. Урматтуу Бишкек 24 медиа порталынын көрүүчүлөрү, биз бүгүн жол коопсуздугу тууралуу сөз кылдык. Ал үчүн биздин студиябызга жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын расмий өкүлү Тилек Которов келип берген. Дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Бишкек 24 медиа порталынын көрүүчүлөрү, эмки көрүшкөнгө чейин саламат болуңуздар.